Саламатсыздарбы, Нур СТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга подписаться болуп, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Жарандык активист Адил Турдукулов УКМКнын мурдагы төрагасы Адил Сегизбаевке каршы башкы прокуратурага кайрылды. Бул тууралуу жарандык активист Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Сегизбаев 2016-жылы Ата Мекен партиясынын мүчөлөрү Өмүрбек Текебаевди, Алмамбет Шыкмаматовду жана Аида Салянованы каралаган Белизгейт чатагы боюнча жалган документтерди жарыялаган үчүн жоопкерчиликке тартылышы керек. Адил Сегизбаев өзү Белизден атайын документтер келди деп айтып келген. Бирок бул туура эмес, жалган болуп чыкты. Ошондуктан УКМКнын мурдагы төрагасынын аракеттерине укуктук баа берилиши керек деп эсептейм, деди Турдукулов. Жарандык активист бул боюнча кайрылууну башкы прокуратурага тапшырганын жана кандай мыйзамдык аракеттер көрүлөрүн күтөөрүн кошумчалады. Бул боюнча Адил Сегизбаев жана башкы прокуратура эч кандай комментарий бере элек. 2016-жылы УКМКнын ошол кездеги жетекчиси Адил Сегизбаев айрым депутаттар 2012-жылы Альфа Телекомдун мамлекетке өткөрүлбөгөн 50% акциясын сатууга аракет кылгандыгы Белиз өлкөсүнөн келген документтерде көрсөтүлгөнүн айтып чыккан. Ал сөз болуп жаткан документтерде саясатчылар Өмүрбек Текебаевдин, Аида Салянованын жана Алмамбет Шыкмаматовдун аты жөнү жазылганын кабарлаган. Кийин документтин түп нускасы УКМКда жок экени белгилүү болгон. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина жаза кодексинин 244-беренеси, барымтага алуу жана 43-беренеси кылмышка катышуу боюнча шек саналууда. Бул тууралуу башкы прокуратура кабарлады. Анын маалыматына ылайык, башкы прокурор Карамушкинага кылмышка шектүү катары маалымдама берди. Буга чейин депутат Карамушкина 7-8 августтагы кой таштагы окуяларга байланыштуу күбө макамынан шектүү макамына өзгөртүлгөнүн жазып чыккан эле. Ал мындай аракетти укуктук башаламандык жана бийликтин чектен чыккандыгы катары баалаган. Ирина Карамушкина 2007-жылдан бери жогорку кеңештин депутаты. Ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын саналаштарынын бири. Ал 7-8 август күндөрү Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынын учурунда кой ташта болгон. 7-8 августта кой ташта болгон окуялар боюнча президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязов, КСДПнын мүчөлөрү Алга Кылычев, Кыяз Исмаилов жана Мантур Жамгырчиев 8 октябрга чейин камакка алынган. Мындан сырткары Атамбаевдин бир нече тарапкери ИИМге күбө катары сурак берүүдө. Кыргыз Республикасынын биринчи президенти Аскар Акаевдин күйөө баласы Адил Тойгонбаев казакстандык Хола News KZ агенттигине маек берип бир катар суроолорго жооп берди. Ал журналисттин суроолоруна жооп берип жатып, коомчулукта айтылып жүргөн ар кыл кептерди төгүндөдү. Анын айтымында Бермет Акаева менен ажырашкан эмес. Азыркы мезгилде алар жөн гана бөлөк өлкөлөрдө жашашат. Ал Казакстанда, Эми жубайы Женевада. Маектин жүрүшүндө жубайлардын ортосунда уулу бар экенин айтып, ал азыр Швейцарияда окуп жатканын билдирди. Мындан тышкары Тойгонбаев Бермет Акаева менен кандай таанышкан эстеп, президенттин күйөө баласы болгондогу окуялар менен бөлүштү. Эске салсак, Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаевдин кызы Бермет Акаева 19 августта Кыргызстанга келген. Бул маалымат коомчулукта талкууга алынган. Ички иштер министринин мурунку орун басары Курсан Асанов аскер прокуратурасынын тергөөчүлөрүнө өз ыктыяры менен телефондорун өткөрүп берди. Бул тууралуу 24 KG агенттигине анын жактоочусу Икрамидин Айткулов билдирди. Айтымында азырынча Курсан Асанов иш боюнча күбө катары өтүүдө. Учурда тергөө жүрүүдө. Курсан Асанов күбө катары суралды. Ал тергөөчүлөргө өз телефонун дароо эле ыктыяры менен берген. Тинтүү маалында тергөөчү майда чет элдик купюрасынан бери алып ката кетирди. Аны жогорку турган орган жазалайт деп үмүттөнөбүз, деди ал. Эске салсак, 13 августта премьер-министрдин буйрутмасы менен Ички иштер министрлигинин орун басары Курсан Асанов ээлеген кызматынан бошотулду. ИИМдин ички иликтөө кызматы 7-8 августтагы окуялардын жүрүшүндө массалык башалмандыктардын алдын алууда, коомдук коопсуздукту сактоодо, Алмазбек Атамбаевди кармап алып келүүгө багытталган иш-чаралардын жүрүшүндө Ички иштер министринин орун басары Курсан Асановдун ишмердүүлүгү боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүлдү. Кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы менен милициянын кызыкчылыгын саткандыгы жана ага карата ишенимдин жок болгондугу аныкталгандыгы үчүн ИИМдин орун басарлык кызматынан Курсан Асановду бошотуу тууралуу сунуш берилген. Учурда кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына юридикалык баа берүү үчүн жиберилди деп айтылат маалыматта.
Товарларды маркерлөө аркылуу контрафакт продукциянын киришин токтотуу, салык жол жоболорун фискалдаштыруу системасын киргизүү менен көмүскө экономиканы кыскартуу, бюджетке кирешени жогорулатуу үчүн чаралар көрүлүп жатат. Ушундай чараларды колдонуу менен коррупциялык элементтер жоюлат. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков Ак Дала районунун жашоочулары менен жолукканда айтты. Өлкө башчынын маалымат кызматынын билдирүүсү боюнча президент ушул тапта иш сапары менен нарында жүрөт. Жээнбеков өз сөзүндө мамлекеттик кызматка жеке байлык топтоо үчүн келбей турганын белгилеп, чейрек кылым ичинде бийлик эшелонундагы коррупция эң негизги улуттук көйгөй болуп калганына токтолду. Бийликке өлкөнү өнүктүрүү үчүн эмес, байлык жыйноо, шайлоодо кетирген каражатын эселеп кайрып алуу үчүн келгендер көбөйүп кеткен. Бийликти байлык топтоонун булагына, бизнеске айлантып жиберишкен, деди президент. Өлкө башчы мамлекеттик кызматка келген ишкерлер өз психологиясын таптакыр өзгөртүшү керек экенин кошумчалады. Бийликке көрпенделик кызыкчылыктан, байлыктан баш тартып, акча табуу үчүн эмес, эл арасында сый-урмат, эл үчүн кылган эмгегим менен абийир табайын дегендер келиш керек. Биз өз абийирине камчы чаппагандарды, өз дарегине эл тарабынан айтылчу жакшы сөздү, алтындан да кымбат баалагандарды колдошубуз керек. Коррупцияга каршы күрөш уланат, деп белгиледи ал. Президент калкка мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр электрондук форматка өткөрүлүп жатканын баса белгилеп, мамлекеттик органдардын ишмердигин санариптештирүүнүн маанилүү экенин дагы бир жолу айтты. Жалпы коомубузду санарипке өткөрүү бүгүнкү күндүн талабы. Ал биздин жарандар үчүн мурда болуп көрбөгөн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө адам фактору жоюлат. Бул коррупциялык элементтерди жок кылат, деди Жээнбеков. Президент бүгүнкү күндө коррупцияга каршы күрөш азыр күч менен, көзөмөл менен гана жылып жатканын белгилеп, коррупциялык укук бузуулар жөнүндө маалымат берген жаранды коргоо жөнүндө мыйзам кабыл алынып күчүнө киргенин эске салды. Кыргызстанда көп атка минерлер Кытайга чыгарылып кеткен көптөгөн мамлекеттик жашыруун сырларды билишет. Тактап айтсак, ошол советтик мезгилде жүргүзүлгөн геологиялык чалгындоолордун материалдары менен ген байлыктардын жашыруун картасы жөнүндө. Бул тууралуу УКМКнын отставкадагы полковниги, Улуттук банктын төрагасынын мурдагы орун басары Абдымалик Мырзаев Вести KG сайтына айтып берди. Бул тууралуу баардыгы билишет. Мамлекеттик геология жана көптөгөн атка минерлер кандайча жана кантип биздин жашыруун документтер Кытайга өтүп кеткендигин деп айтты ал. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин милдеттери, мамлекеттик жашыруун сырларга байланышкан маалыматтар бар баардык биздин мамлекеттик мекемелерди коргоону камсыз кылуу, Советтер Союзунан калган жашыруун сырларды атайын кызматтар катуу көзөмөлдөшү керек болчу жана күн сайын өздөрүнүн көз салуусунда кармашы керек эле. Биз баардыгыбыз учурда биздин түзүмдөрдүн өздөрүнүн түз функционалдык милдеттеринен четтеп кеткендигине күбө болуп отурабыз. Ошол эле комитет өздөрүнүн башкы милдеттерин унутуп коюшуп, саясий жандармерияга айланып кетти. Андан тышкары мурдагы чекист маалыматтардын чыгарылып кетишине жашыруун карталарды сатып, байыганды каалаган атка минерде аралашышы мүмкүн деп болголоду. Аталган чыгарып кетүүлөр акчанын айынан болушу мүмкүн, деп белгиледи Мырзаев. Ушул карталар сакталган кээ бир өзүнчө мекемелерди билемин. Ал жерде советтик даярдыктан өткөн кызматкер болгондо ал эч кимге бул маалыматтарды бермек эмес, карталарды берүүдөн баш тартмак. Биздин мамлекеттик түзүмдөр ушундай: ким өз милдеттерин так аткарып жана туура иштеген адамдарды иштен кетиришет. Алардын ордуна мамлекеттик сыр тууралуу түшүнүгү жок адамдарды кызматка коюшат. Мына ошол мекемеге так ошондой адамдарды койгондуктан ал адам ошол баардык маалыматтарды сатуу менен акча иштесе боло тургандыгын түшүнөт. Мына ошондой болуп мамлекеттик сырларды коргоо процесси акырындык менен паракорлордун колуна өткөн. Менин оюмча, бул адам жашыруун сырларга түздөн түз жооп берген орточо атка минер болгон. Жыйынтыктап жатып, Мырзаев азыркы бийликтин баардык ушундай маселелерде териштирип алат жана күнөөлөрү бар адамдарды жазага тартат деп үмүттөнгөндүгүн билдирди. Эгерде биздин президентибиз Жээнбеков Сооронбай Шарипович менин комментарийлеримди окуп УКМКга териштирүүгө тапшырма берсе, оюмда алар мамлекеттик жашыруун сырлардын кайдан чыгып кеткендигин табышат деп улантты ал. Үмүт кыламын, жаңы бийлик ушулардын баардыгын териштирет жана баардык күнөөлүүлөрдү жазага тартат. Эгерде өлкөбүздө тартип орнотобуз дешсе, мүмкүн Кыргызстандан аябай күчтүү мамлекеттик сырлардын чыгып кетишине ушулар башкы себеп болгондур. Саламатсыздарбы? Нур СТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга подписация болуп, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Мурдагы президенттин уулу Сейит Атамбаев КСДПнын маалымат кызматы таркаткан өзүнүн кайрылуусунда азыркы бийликти сындады. Төмөндө анын толук текстин келтиребиз. Бийликтегилер мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке карата кара пиар кампания уюштурушту. Аны мыйзамсыз камакка алышты. Тарапташтарын коркутушту. 2 жыл бою Атамбаевдин душмандары парламентте жана атка минерлер бийликте өлкөбүздө болуп жаткан бардык жаман иштерде күнөөлөштү. Бийлик эмнеси менен мактана алат? Өздөрүнүн бийлик органдарындагы туугандары, күйөө балдары, кудалары жана өкүл аталары мененби?
Сапар Исаковдун өкмөтүнүн таза коом программасынан алган өлкөнү санариптештирүү мененби, паракорчулук менен жүрүп жаткан алсыз күрөшү жарым жылга чукул убакыттан бери текшерүүсү бүтпөгөн учурда салтанат куруп жаткан Матраимовдор мененби, бажыдагы паракорчулук менен реалдуу күрөштү баштаган адамдар Сапар Исаков жана Кубан Кулматовдор үчүн менин атам бүгүнкү күндө камакта. Ошол эле учурда бийлик өтө эңсегендей ал мамлекеттен чыгып кетсе болот эле. Менин атам бийликте турган учурда өлкө энергетикалык көз карандысыздыкка жетишти жана электр энергиясын вээрди көчүрүүлөр токтогон. Кыргызстанда массалык түрдө жолдор курулуп жана оңдоло баштаган. Азыр дагы жүрүп жаткан жалпы курулушка старт берилген. Өлкө ЕАЭСке кирген жана Кыргызстанда алгачкы жолу экинчи индустриализациянын башталышына жол ачкан ОКФ биринчи өнүктүрүү институтун алган. Бүгүн бийлик Атамбаев убагында каржылоо жана курулуш маселелери чечилген заводдор, долбоорлоо жана жолдор менен мактанышып, ачылыш ленталарын кесүү менен алектенишүүдө. Атамбаевдин аркасынан өлкөбүздө биометрикалык шайлоолор өтүүдө жана өзүнүн пайда болгон тарыхынан берки парламентке эң чоң ыйгарым укуктарды берген конституциялык реформа өткөрүлгөн. Кыргызстан жалпы Борбор Азия аймагы үчүн бренд түзүү менен дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрүүнүн демилгечиси болуп калды. Алмазбек Атамбаев өзүнүн кызматын мыйзамдуу жана тынчтык жол менен тапшырган Борбордук Азиядагы алгачкы президент. Өлкөнү мындан ары өнүктүрүү боюнча бийликтин пландары барбы? Болбосо Жээнбековдор, Матраимовдор авторитардык үй бүлөлүк режимден орнотулушу үчүн өздөрүнө жолду тазалап коюшту. Ал үчүн бүгүнкү күндө ким ачык зордук зомбулукка жана чектен чыккан аракеттерге каршы турса, аларга кылмыш иштери ачылууда. Мен саясаттан жана мамлекеттик башкаруудан алыс кишимин. Менин атам президент болуп турган мезгилинде эч бир иштерине кийлигишкен эмесмин. Бүгүн болсо атамдын принципиалдуу позициясы үчүн өч алуунун курмандыгына айландым. Мага тийиштүү баштыкта өтө ири суммадагы акча табылды дешип ЖМКларда жазып жатышат. Ооба, албетте, баштыкта чындыгында 170 миң сом акча бар эле. Ал акчалар оны өгүздү сатып алуу үчүн алдын ала төлөнө турган акчалар болчу. Жыл сайын 30 жылдан бери, 1992 жылдан бери Курман айт майрамына менин атам улуу ата мекендик согуштун ардагерлерге, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жана аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам көрсөтчү эле. Бийлик ал акчаны менден же менин атамдан алып койгон жок. Алар ал акчаны жөнөкөй элден алып коюшту. Бул жыл биздин үй бүлө үчүн эң кыйын жылдан болду. Ошондуктан мен атамдын уруксаты менен анын атынан айылдаштарыма өз алдынча жардам көрсөтүүнү пландаштырганмын. Мен өлкөбүздүн булуң бурчтарынан атамды жана элдик штабты колдогону атайын келген жөнөкөй адамдарга ыраазычылык билдиремин. Элдер өздөрү колдоо көрсөтүү үчүн бизге Кой Ташка келишкен. Биринчи күнү атама кошун айылдын жашоочусу келип, өзүнүн малын топтолгондорду ысык тамак менен камсыздоо үчүн сунуштады. Ушундайлар күн сайын кайталанып турду. Бизде ушундай туруктуу, ишенимдүү жана чын дилдүү тарапташтардын бар экендиги үчүн аларга жана Кудайга ыраазымын. Кудай көрүп турат. Жөнөкөй эл Атамбаевди коргоо үчүн туруп берди. Бийлик дагы муну түшүндү жана этеринен чыгарбайт деп ишенемин. Менин пикиримде 7 август күнү канды эңсеген бийлик чоң сандагы түрдүү куралдар жана ок дарылар менен жаш атайын кызматтын жоопкерлерин атайын өлүмгө жөнөтүшкөн. Алар мүмкүн ойлошкондур. Жаш жоопкерлер үйдө чогулгандарды башаламандыкка түртүшүп, тапшырманы аткара алышпай, өздөрүнүн куралдарын жоготушат же керек болсо куралдарды атайын ыргытышат. Кой Таштагы адамдар атайын кызматтын жоопкерлеринин куралдарын алышып, алар менен атышып башташмак. Пландын башкы максаты эмнеде болчу? Башкы максат Атамбаевди өлтүрүү, Атамбаевди жок кылуу керек эле. Атамбаевди жок кылуу менен гана бийлик тынчтанмак. Кудайга шүгүр, ал пландары ишке ашкан жок. Адамдар тез эле аны түшүнүшүп, андан арка алдатмайга барышкан жок. Бардык колго түшкөн куралдарды чогултушуп, үйүбүздүн 3 кабатына топтоштуруп коюшкан. Кой Ташта чогулгандардын арасында жөнөтүлгөн чагымчылдар да бар эле. Элестетип көрүңүздөр. Эгерде жөнөкөй балдар атайын кызматтын жоопкерлеринин куралдарын чогултуп алып кетишпегенде, башаламан окуяда эмнелер гана болуп кетпейт эле. Альфанын жоопкерлерин сабаганга үндөгөн чагымчылдардын сөзүнө кирбестен жөнөкөй элдер ал жоопкерлерди сактап калышты. Ошондой эле тез жардамдын кызматкерлерине рахмат айткым келет. Алар коркпостон жана өз убагында жарадарларга жардам көрсөтүп жатышты. Мен күч органдарынын огунан өзүнүн тарапташтарын сактап калуу үчүн менин атам, мен өзүм жалгыз ок чыгарганмын деп күнөөнү мойнуна алгандыгына ишенемин. Биз бардыгыбыз билгендей, менин атамдын өмүрү Жээнбековдордун, Опунбаевдердин жана Жамшитовдордун колунда. Алар керек болсо мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди статусунан ажыратуунун мыйзамдуулугу тууралуу Жогорку соттун Конституциялык палатасынын жана мурдагы президентке жөнөтүлгөн билдирүүлөрдүн мыйзамдуулугунун тастыктамасын күткөнгө чыдамдары жетишпеди. Эми Алмазбек Шаршеновичтин башынан бир тал чачы түшсө да, бийликтегилер толук түрдө жоопкерчиликти тартышы керек. Эми аягында биздин улуу, акылман жана кең пейил элибизге чоң ыраазычылык билдиргим келет. Себеби элибиз менин атамдын эмгегин баалап жатышат. Анын чынчылдыгына ишеништи жана ага ишеништи. Өздөрүнүн өмүрү коркунучта экендигине, бийликтин куугунтугуна карабастан аны колдошту жана коргошту. Мен элдин колдоосун сезип жатамын. Мен эл коргогон президенттин уулу экендигим менен сыймыктанамын жана мен элдин ишенимин актаганга аракет кыламын.